Министрлер кабинетinin кезектеги жыйыны болуп, анда бир нече маселелер каралды. Алардын бири мамлекеттик жеке өнөктөштүктөн Ош шаарында катуу тиричилик калдыктарын сорттоочу станцияларды түзүү жана иштетүү долбоору. Министрлер кабинетинин мүчөлөрү бир добуштан колдошту. Долбоорду ишке ашыруу натыйжасында төмөнкү милдеттер чечилет. Полигонго келүүчү калдыктардын массасын жана көлөмүн кыскартуу жолу менен экологиялык жүктү азайтуу. Ошону менен бирге мамлекеттик жеке өнөктөштүк механизминин алкагында долбоорду ишке ашыруу муниципалдык же республикалык бюджеттен бюджеттик каражаттарды чыгымдоону болтурбоого мүмкүндүк берет. Бул долбоордун маанилүүлүгүн эске алуу менен урматтуу Акылбек Усенбекович жана урматтуу министрлер кабинетинин мүчөлөрү ушул мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорун колдоп берүүңүздөрдү суранам. Бишкек шаарында муниципалдык инспекция кызматкерлеринин жоопкерчилиги күчөтүлөт. Аларга атайын формалар берилип, бойдук камералар туташтырылат. Мындай токтом долбоору министрлер кабинетинин жыйынында жактырылды. Муниципалдык инспекциянын кызматкерлерине ведомстволук форманы кийизүү аларга карата жарандардын ишенимин арттырып, жана кызматкерлердин жоопкерчилигин күчөтөт, ишеним натыйжаларынын артылууну өбөлгө түзөт. Токтом долбоору тиешелүү министрликтер менен макулдашылган. Эми бизде дагы айрым токтомдор бар экен, ошолорго өзгөртүүлөр киргизилип, кызматтык форма кийгенге биз мүмкүнчүлүк алып атабыз. Аларды да таанылып, анан кийин өздөрүнүн да жоопкерчилик өтөрсүн деп. Жыйындын жүрүшүндө транспорт жана коммуникациялар министри жүк ташуучуларга ыңгайлуу шарттарды түзүүсүн айтып, токтомго өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштады. Ташуучуларга жагымдуу шарттарды түзүү максатында 12 пункттун 6 абзацынын күчүн жоготуу деп таануу сунушталат. Жол жогон жөнөкөйлүктөрүнө байланыштуу ушундай эле өзгөртүүлөр тарптын 15 пунктта, 16 пунктта, ошондой эле 28 пунктта киргизилет. Ошондой эле тарптын 16 пунктуна ылайык уруксат бланктарын автоташуучуга өткөрүп берүүгө тыюу салынган жана долбоор менен автоташуучулардын жоопкерчилигин жогорулатуу сунушталып жатат. Министрлер кабинетинин төрагасы катышкан жыйында жалпы 16 долбоор каралып, көпчүлүгү бир добуш менен жактырылды. Ал эми айрымдары кайра иштелип, кийинки жыйындарда талкууга алып чыгуусу сунушталды. Тилек Айталиев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Бишкек.